алейкум достор. Америкада бекер продуктылар берилет дегенди уктуңар беле? Бүгүн биз ошондой жерлердин бирине барып келдик. Негизи бул жака келген күндөн тартып эле айына 2-3 жолу ушундай жерлерге барып турабыз. Мурда мындай нерсени көрбөгөн үчүн башында өбөн учураган. Азыр болсо кадимкидей тааныш болуп калдык. Чындыгында бул жакта чоң жардам экен. Кыскасы бекерге бет менен жыгылып атабыз. Бул дүкөнгө келгендердин баары эле бейбечара эмес. Эшикке чыгып айдап келген машиналарын көрсөң оозуң ачылат. Кымбат унаалардын түрү бар. Башында мен да бир аз ыңгайсызданып барчумун. Кийин карасам жиптер менен келип азык алып жаткандарды көргөндө өзүмдү эркин сезе баштадым. Эми ушул продуктылар кайдан чыгат, ким берет деген суроо да жаралат. Америкада налог деген система бар. Ким кайрымдуулук кылса, аларга салык боюнча жеңилдик берилет экен. Ошол себептен чоң бизнесмендер, дүкөн ээлери ашыкча салык төлөп калбаш үчүн кайрымдуулук азык-түлүктөрдү көп беришет экен. Сиздин дагы таанышыңыз Чикагодо жашаса, ушул видеону бөлүшүп, бекер продукт алууга жардамыңызды бериңиз. Же болбосо эгер өзүңүз Чикагодо болсоңуз, комментарийге плюс белгисин койсоңуз, ошол жердин дарегин жеке баракчаңызга жөнөтүп коем.